Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Азыркы темабыз бул укук бузуунун негизги түрдөрүнө арналмакчы. Укук бузуучулук кыймыл-аракеттер алардын коомдук коркунучтуулугуна жараша эки түргө бөлүнөт: майда укук бузуулар жана кылмыш деп. Майда укук бузуулар бул кылмышка караганда коомго олуттуу коркунуч келтирбеген, укуктук тартиптин кээ бир тармагына зыян келтирген кыймыл-аракеттер. Кылмыштуулуктан айырмаланып, укук бузуу коомго көп коркунуч келтирбейт. Укуктук эрежелер бузулган тармакка жараша укук бузуунун 3 түрү бар. Бул административдик укук бузуулар, дисциплинардык укук бузуулар жана граждандык укук бузуулар. Эми дисциплинардык укук бузуулар тигил же бул мамлекеттик же мамлекеттик эмес бирикме уюмдардын ички тартибине, уставына каршы жасалган укук бузуучулук кыймыл-аракеттер болуп саналат. Мисалы, көпчүлүк учурда дисциплинардык укук бузуулар бул ишкананын же болбосо юридикалык жактын ички эмгек тартиптерин бузуу менен да жасалышы мүмкүн. Мисалы, иштен кечигүү, иштен себепсиз калуу, башкармалыктын талабын аткарбоо, ишкананын уставын аткаруудан баш тартуу. Дисциплинардык укук бузуулар жумушчу коллективдеринин ишине аскердик, жумушчу билим алуу жана кызматтык тартипке чоң кедергисин тийгизет, алардын ишин артка тартуусу мүмкүн. Эми административдик укук бузууларга келе турган болсок, бул укук бузуунун түрлөрү мамлекеттик башкаруунун жана административдик мамлекеттик органдардын тартибин бузуу менен административдик, финансылык, жер жана башка укук нормаларына каршы жасалган кыймыл-аракеттер болуп саналат. Административдик укук бузууларга төмөндөгүлөр кирет: өрткө каршы коопсуздукту сактабоо, мамлекеттик жана жеке ишканада санитардык гигиенаны бузуу, коомдук транспортто белгисиз, билетсиз жүрүү же коомдук транспорттогу төлөнүүчү тиешелүү төлөмдөрдү төлөбөө, коомдук жайды булгоо же коомдук тартипти бузуу болуп саналат. Эми граждандык укук бузуулар мүлктүк жана мүлктүк эмес мамилелерди башкаруучу граждандык, эмгек жана үй бүлө укуктарынын эрежелерин бузган кыймыл-аракеттер кирет. Аларга жеке адамга же бирикмеге келишимди аткаруудан баш тартуу аркылуу материалдык чыгым келтирүү жана жеке адамдын аброюна шек келтирүү менен моралдык зыян келтирүүлөр да эсептелинет. Укук бузуунун эң оор түрү кылмыш болуп саналат. Кылмыш Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинде көрсөтүлгөн укуктук жол жоболорго, башкача айтканда, коомго, мамлекетке жана жеке адамга өтө оор зыян келтирүү менен укук эрежелерине кошпогон коркунучтуу аракет же аракетсиздик. Кылмыштын башка укук бузуулардан өзгөчөлөнткөн айырмалыгы төмөндөгүдөй. Биринчиси бул коомго коркунучтуулугу. Башкача айтканда, коомдук кызыкчылыкка, айрым граждандардын укуктарына жана эркиндиктерине, мамлекеттик түзүлүшкө жана мамлекеттик коопсуздукка олуттуу коркунуч келтирген аракет жана аракетсиздик. Экинчиси бул келтирилген зыяндын өлчөмүнүн чоңдугу. Кылмыш менен майда укук бузуулар объективдүү жана субъективдүү жагы боюнча бири-бирине өтө окшош болушу мүмкүн, бирок алар жогоруда көрсөтүлгөн өзгөчөлүктөрүнүн негизинде бири-биринен айырмаланып турат. Ошондуктан бир эле укук бузуу ошол эле учурда майда укук бузуу жана кылмыш боло албайт. Анткени коомдук коркунучтуу деңгээли жана келтирилген зыян аларды бири-биринен айырмаланып турат. Тигил же бул аракет же аракетсиздик кылмыш болушу жана болбошу мамлекеттик жүргүзгөн саясатынын өзгөчөлүгүнөн түздөн-түз көз каранды. Акыркы жылдары мамлекеттик түзүлүштөгү олуттуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында мурдагы кылмыштар азыркы кылмыш кодекси тарабынан кылмыш катары саналбайт. Мисалы, Советтер Союзунун убагындагы аныкталган спекуляция, алып сатардык же коммунисттик идеяларга каршы пропаганда бүгүнкү күндө кылмыштык аракеттердин түрүнө кирбейт. Эми
бул жаатта дагы бир токтоло кетчү маселе бул юридикалык жоопкерчилик жана анын негизги түшүнүгү. Юридикалык жоопкерчилик жалпы социалдык жоопкерчиликтин бир түрү катары мамлекеттин коомдук байланышты башкаруунун негизги формасынын бири болуп саналат. Юридикалык жоопкерчилик бул адамдардын же юридикалык жактардын укук бузуучулук аракетине карата мамлекет тарабынан колдонулган мажбурлоо чарасы. Демек, ар бир адам же юридикалык жактар укук бузуучулук аракети үчүн мыйзам алдында жооп берүүсү зарыл. Юридикалык жоопкерчиликтин 5 негизги белгиси бар. Биринчиси бул юридикалык жоопкерчилик бул мамлекет тарабынан укук бузуучуга карата колдонулган мамлекеттик мажбурлоо чарасы болуп саналат. Ал мамлекет тарабынан укук нормаларында белгиленген санкциянын негизинде гана колдонулат жана күнөөлүү адамды жоопко тартуу менен мыйзам негизинде жаза өтөөгө мажбурлайт. Юридикалык жоопкерчилик коомго зыяндуу жана коркунучтуу болгон укук бузуучулук аракеттерди азайтуу максатында мамлекет тарабынан колдонулган профилактикалык чаралар десек да болот. Экинчисинен, укук бузуучу жасаган кыймыл аракетинин зыяндуулугун, күнөөлүүлүгүн билип туруп, мамлекет жана коомдун эркине каршы иш аткарууда, демек, юридикалык жоопкерчиликти колдонуунун негизин укук бузуучулук аракетсиздик же аракет түзөт. Мамлекет укук бузуучуга карата мыйзамдын негизинде жазалоо чараларын колдонот жана бул үчүнчү өзгөчөлүккө кирет. Жазанын түрлөрү төмөндөгүдөй болуп саналышы мүмкүн. Биринчиси бул материалдык, айып салуу, үй мүлкүн конфискациялоо, жеке адамдын эркинен ажыратуу, мисалы түрмөгө камоо, эмгек түзөтүү колониясына жөнөтүү же болбосо эркинен ажыратуу, психологиялык эскертүү, сөгүш. Демек, юридикалык жоопкерчилик мамлекет тарабынан колдонулган жазалоо жана жоопко тартуу чаралары менен тыгыз байланышта. Бирок мамлекет укук бузуучуга карата укук нормасында көрсөтүлгөн санкциянын чегинде гана жоопко тартат. Ошондуктан юридикалык жоопкерчиликти колдонуучу мамлекеттик орган укук нормасында көрсөтүлгөн санкциянын чегинде гана жоопкерчиликти аныктай алат. Юридикалык жоопкерчилик мамлекеттик компетенттүү органдар тарабынан же болбосо ишканалардын администрациясы тарабынан колдонулушу мүмкүн. Аларга сот органдары, ички иштер органдары, ар түрдүү мамлекеттик инспекциялар, өрткө каршы, санитардык, гигиеналык, салык жана башка органдар кирет. Жабырланган граждандар укук бузуучуну өз алдынча жазалоо укугуна ээ эмес. Заманбап коомдук түзүлүштө өч алууга, граждандардын укук бузуучуну өз алдынча соттоого толугу менен тыюу салынган. Укук бузуучу мамлекет тарабынан колдонулган мажбурлоо чарасын толугу менен чыдап аткарууга милдеттүү. Эгер ал жазаны аткарууда баш тартса, анда орнотулган мажбурлоо жазасына тартылат. Андан сырткары жазага тартылган укук бузуучу келтирген материалдык жана моралдык чыгымды жабырлануучуга толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү. Эми юридикалык жоопкерчиликтин түрлөрүнө токтоло турган болсок, бул коомдо укук бузуучулук аракет ортого чыкканда гана ага карата юридикалык жоопкерчилик колдонулат. Ошондуктан юридикалык жоопкерчиликти укук бузуунун түрлөрүнүн натыйжасында аныкталат. Кылмыш жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылат тараптар. Граждандык укук бузуулар граждандык укуктук жоопкерчиликке алып келиши мүмкүн. Ал эми дисциплинардык укук бузуулар дисциплинардык жоопкерчиликке алып келет. Ошол эле административдик укук бузууларга карата да административдик жоопкерчилик каралган. Эми кылмыш жоопкерчилиги коомго зыяндуу жана өтө коркунучтуу укук бузуучулук аракет катары саналгандыктан кылмыш иштерине карата гана колдонулат. Укук бузуунун зыяндуулугуна жана коомго коркунучтуулугуна жараша кылмыш жаза укугунда оор жазалар каралган. Буларга өмүр бою эркинен ажыратуу, узун убакытка эркинен ажыратуу, үй мүлкүнөн жана мүлктөн конфискациялоо, түзөтүү иштери жана башка жазанын түрлөрү кирет. Административдик укуктук жоопкерчиликке токтоло турган болсок, административдик укуктук
жоопкерчиликтер укук бузуулар жөнүндөгү, то есть административдик укук бузуулар жөнүндөгү мыйзам тарабынан аныкталат. Укук бузуунун мүнөзүнө жана коомдук коркунучтуулугуна жараша административдик укук бузууга карата штраф, конфискация жана атайын укуктардан ажыратуу, мисалы транспорттук каражаттарды айдоо укугунан ажыратуу, аңчылык кылуу укугунан ажыратуу жазалары колдонулат. Кээ бир оор административдик укук бузуулар үчүн сот тарабынан 15 күндүк административдик камакка алуу жазасы колдонулушу мүмкүн. Административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер сот тарабынан же атайын ыйгарымдуу укугу бар мамлекеттик органдар тарабынан каралат. Мисалы, жолдо жүрүү эрежесин бузуу ички иштер органдары тарабынан, коомдук тамактануу жайынын гигиеналык абалынын начарлыгы саламаттык сактоо кызматкерлери тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп, тиешелүү жазалары аныкталат. Дисциплинардык жоопкерчилик дисциплинардык укук бузууга карата колдонулат. Дисциплинардык укук бузууларда жаза колдонуу чөйрөсү өтө кеңири. Мисалы, иш тартибин бузгандык үчүн жумушчуларга карата эскертүү, сөгүш, каттуу сөгүш берүү ошол ишкананын администрациясы тарабынан колдонулушу мүмкүн. Дисциплинардык укук бузууларда иштен бошотууга чейин жаза берилиши мүмкүн. Дисциплинардык жоопкерчиликке мүнөздүү өзгөчөлүктөр укук бузуучуга карата жаза иштеген уюмдун, бирикменин же мамлекеттик органдын жетекчилери тарабынан колдонулат. Эгерде укук бузуучу ага карата колдонулган жазаны адилетсиз деп эсептесе, анда тиешелүү сот органына арыз менен кайрылууга укуктуу. Граждандык укуктук жоопкерчилик граждандык укуктук эрежелер бузулган учурда сот органдары тарабынан колдонулат. Ишканалар же адамдар кол коюлган келишимдерди аткарбоонун натыйжасында экинчи тарапка материалдык зыян келтирилген учурда граждандык укуктук укук бузуулар келип чыгат. Жоопкерчиликтин бул түрү компенсациялык мүнөзгө ээ жана укук бузуучулук аракет аркылуу келтирилген зыянды толугу менен кайтарып берүү аркылуу аяктайт. Граждандык укуктук жоопкерчиликке карата жаза колдонуу санкцияларына мүлктү конфискациялоо, штраф, пеня жана башкалар кирет. Мамлекеттик органдар укук бузуучуларды юридикалык жоопкерчиликке тартууда атайын принциптердин негизинде ишке ашыруусу зарыл. Аларга мыйзамдуулук принциби, күнөөнүн өлчөмүнө жараша жоопко тартуу, адилеттүүлүк жана гумандуулук принциптери кирет. Мыйзамдуулук принцибине жараша кыймыл-аракет мыйзамга каршы жасалса, анын составында күнөө болгон учурда жана жасалган күнөө үчүн мыйзам нормаларында юридикалык жоопкерчилик каралган учурда гана мамлекет тарабынан жарандар юридикалык жоопкерчиликке тартылат.